абдан аяр мамиле кылыш керек да. Аяр мамиле. Алыскы туугана жакын коңшу деп атабыз бекер айткан эмес. Анан буга дипломатиянын эң жогорку чеберчилиги керек. Дипломатиялык. Мына мен айтып кетейин, мына бизде азыр түрмөдө жатат, 10 соттолду, 5 түрмөдө жатат. Кытайдын граждани, Кытай улуту жатат бизде. Тергөө иштеп атабыз. Алла бакырган жок да. Ал жактакы биздин кыргыз туугандарыбыз, ал Кытай элинин жараны. Айырда Кытай Республикасынын мыйзамдары иштейт. Айырда ошол мыйзамга баш ийет алар. Алардын ички ишине биз кантип кире алабыз? Кире албайбыз. Бирок биздин жарандар боюнча, кечээ чыккандар боюнча биз дипломатия жол менен, ар кандай жол менен иштеп атабыз. Жөн жатат дейсиңерби? Анын баарын эми айтпайбыз да. Мен да көчөгө чыгайын, бакырлап мына бир камап койду деп. Биз өз бийликтин жолу менен кечээ чыкты бирөө. Буга этият мамиле кылыш керек. Мына биз деле көп улуттуу элбиз. Көп улуттуу кыргыз эли. Эгерде бирөөнү киргизсек, анан башка мамлекет бизге киргизсе туура болобу? Ар мамлекетти сындаштан мурун өзүбүздү ойлойлу да биринчи. Өзүбүздү карайлы. Бул корккондон эмес, үрккөндөн эмес. Бул келечекке жанакы мамиле бузулбасын деген, карым катман бузулбасын деген маселе. Биз азыр коңшулар менен бир маселе менен урушпастан, талашпастан биз жакшы мамиле түзүп, жакшы мамиле менен, жакшы сөз менен маселени чечишибиз керек. Бакырсаң чечилип кетсе, мен чыгып бакырат элем, чыгып алып көчөгө. Кой бер. Эмне кылып атасың деп. Мен чыгат элем биринчи. Бирок бул өзүнүн эрежеси бар да. Биз стратегиялык партнербуз. Келишимдер кол коюлган келишимдер бар. Ошо келишимдин негизинде мына иштеп атабыз. Ошон үчүн бул маселени дагы мына көтөргөндө эми коюш керек. Бирок эми мындай аяр этият мамиле кылыш керек да буга дагы. Мына дагы айтып кетем. Бул боюнча иштеп атабыз. Маселе коюлуп атат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат бул боюнча дагы. Мына чек ара боюнча 35.215 кирди, 34.436 чыкты. Азыр бизде убакыт катталган 11.966 коңшу мамлекеттин жараны бар Кытай Республикасынын. 11.966. Жаранды калган, мына кечээ айтып атышат аябай эле. Жаранды калган 268 киши алган. 10-дан 18-ге чейин 268 киши. Ошонун 171 кыргыз, 72 уйгур, 9 өзбек, 6 Кытай, 9 дунган, 1 казак. 268 алган. Анан ушуну айтып коюш керек да. Ушу каптап кетти, анан неметип кетти деген сөздө этияттасак, биз деле иштеп атабыз бул боюнча.